Мен Ош шаарынан келдим. Бизде 2016 жылдын апрель айында Оштогу жанагы Мухаммед Умар деп спортсмен балдар магазин тоноп, күйөөм уурдап кетип уруп койгон. Ошол боюнча баардыгы такталган. Такталып балдардын баары кармалды. Теңи сотко чыкты, теңи тергөө бүтпөй атат. Ош областка ишенбейбиз деп Бишкектин ГКМбысын алдырдык. Көрсө бардык милициялар бирдей эле экен. Оштогудай эле ГКМга дело келери менен эле мына Омарова Назгүл деп бардыгы өздүгү такталып, бардыгын мойнуна алган Омарова Назгүлдү кыскартып коюптур кече. Дело келери менен элечи. Мына Мухаммед Умардагы спортсмен бала Кайназар уулу Бекназар деген. Бул дагы такталып бардыгын биз тааныганбыз, системныйда чыккан, базовыйда чыккан, бүт бардыгын тергөө тактады, бирок алиги чекте жоопко тартылбай атат. Буну дагы жоопко тартылуусун талап кылабыз да. Мына Оштун ханы бар, Улуг Өмүрзаков. Прокуратурада иштеп, өзүнүн кызмат акыбалынан пайдаланып, спортсмен балдарды жөнөтүп, талатып, тонотуп, эң башкы главары ушул. Бирок азыркыга чейин биздин талабыбыз жоопко тартып атабыз, жоопко тартылбай атат. Сотко келген, бардыгын мойнуна алган, соттолуучулардын бардыгы показанияны берген. Жоопко тартып атат, ушуну жоопко тартып берүүсүн суранып келдик. Спортсмендердин эң башында Сүйүн Өмүрзаков, ушул бир тууган иниси Улуг Өмүрзаков жетектеген тергөөбүзгө түздөн түз тоскоолдугу тийип атат. Ошон үчүн биздин суранабыз ушу убактылуу жумушунан четтетип турсун деп суранып келдим да. 4 жылдан бери 2016 жылы башталган тергөөбүз мына 2019 уже 20-жылга кетти, тергөөбүз бүтпөй атат да. Менин кайрылуум мына биздин Кыргызстандын президенти Сооронбай Шариповичке, анан мына элиталар 120 элита депутаттарыбыз бар, только шайлоо деле эл керек эмес. Мынандай элдин көйгөн чечкенге да керек. Бизге жардам берсин, ушуларды контролго алсын. Генеральный прокуратура дейт, генеральный прокуратурага барсак бир болбогон эле бир отделный начальниктине деле кириш кыйын да.